Мектеп окуучулары кесип тандоодо IT тармагына басым жасап, жогорку окуу жайга тапшырса келечектүү кесип санариптештирүү дүйнөдө жана бизде аттуу конференциянын алкагында окумуштуулар жана аталган тармактын адистери бул тууралуу окуучуларга кенен айтып беришти. Жада калса үйдөн чыкпай туруп кол телефондун жардамы менен жумуштарды жеңилдетүү жаатында бир нече мисалдар келтирилди. Выбирайте эти специальности. Вот небольшая книжка в нашем университете. 3 күн катары менен Ош, Чал Абад жана Баткен областарында экс-президент Роза Отунбаеванын демилгеси менен санариптештирүү дүйнөдө жана бизде аттуу конференция өткөрүлдү. Жаңы технологияларды пайдалануу менен агартуу тармагында информатика сабагын мугалимдердин тажрыйбасын кеңейтүү зарылдыгы бар. Ал үчүн тынбай окуулар уюштурулуп, жаңыча форматка өтүү керек. Контентти бирөө жаратыш керек. А контентти жаратканга графиктер керек, дизайнер графиктер керек. Аны жаратканга мындай бир жакшы теманы билген специалисттер керек. Ушулардын баары жок болуп атпайбы бүгүн? Демек биз бүгүн өзүбүздүн арыбыз катуу иштешибиз керек. Анан бул жерде университетте кафедра бар, эмне бар, ошолордун баары аларды студенттерге жаңы заманбап билимди берүүгө аракет кылыш керек. Булар менин оюмча барыш керек, элге барыш керек мына. Ошо биз болсо келсек, Жалал-Абадка жеттик, анан кийин кетебиз дегендей. Интернет-банкинг, банктагы өздүк эсеп-кысаптар тууралуу маалымат, таргетинг, рекламасыз аудитория топтоо, транзакция, онлайн түрүндө эсептик кызматтарды которуу же которулуучу тараптардын тизмегине каттоо, санариптештирүүдө жаңы технологиялардын жаңы терминдерин алып келүүгө кадам таштоо зарыл. Аларды элге жеткиликтүү кылып которуу, илим изилдөөгө салым кошуп жаткан окутуучулардын милдетине айлануусу керек, дейт Отунбаева. Мисалы мен мурда күндө Америкадан келдим. Америкада ата-энелердин ушунча көп телефон, анан компьютер, ар кайсы жерлерде бар да. Алардын коркунучу эле бул болсо коопсуздук экен. Коопсуздук болсун дейт экен. Анткени балдар ардемени карай беришет ошо компьютерде. Бизде болсо менин оюмча али билим жетишиксиз да, вот жалпы. Ошо сайттарды көрүп, мына биз бүгүн канча сайттарды флешка менен баарын алып алса болот, биз берген бүгүнкү информациянын баарын. Бизге да кыйын болду. Кыргызча сүйлөгөн адисти тапкан өтө кыйын. Конференцияда илим изилдөөчүлөр тоолуу аймактар санариптештирүүдөн четте калбашы керектигин белгилешти. Элдин калың катмарына барып, электрондук кызмат көрсөтүүлөрдү, капчыктарды, төлөмдөрдү жана санариптик ачылыштар тууралуу маалымат жетсе дешет. Баткен областында мага суроо берип атышат. Күнөс каналына өнүктүрүү үчүн кандай аракеттер жакшы болуш керек? Кредитти кантип алсак болот? Анан мисалы үчүн мен айтып атам, дүйнөдө коңторуу айдоодан нече эле баш тартышкан, сокол менен айдабай эле дароо эле жерге үрөндү себетсе болот деп айтып атсам, аны кантип жазса болот деп көп суроолор болуп атат. Жалал Абад шаардык мэриясы да санариптештирүүгө карай бир нече кадамдарды таштады. Шаардыктар үй чарба китепчесин толтуруп, ушул күндөрдө кала мэриясы түндүк системасына кошулуу алдында турат. Бул системага кирген соң жарандар маалымат кат же башка документтерди алуу үчүн мекемеден мекемеге барып убара тартпайт. Калкты заманбап деңгээлде кызмат кылууда түндүк долбоорунун аткарылып жаткан жумуштарына мамлекеттик маалымат технологиялар жана байланыш комитетинин адистери кенен токтолду. Бирок Эстония бул долбоорго 15 жылдын ичине келсе, Кыргыз Республикасы бул долбоорду ошол 2 жылга жетпей эле ишке ашырып койду да. Бул дагы аябай чоң бир кубанычтуу ошол жетишкендик деп айтып кетсек болот. Ошол аталган долбоорлордун ичинен дагы ушу азыркы күнү жөлөк пулдарды алуу деген кызматы дагы санариптештирилип жатат. Ошонун процесстери дагы жеңилдетилип жатканын атап кетишибиз керек. Ошол менен биргеликте бала бакчага электрондук жазылуу деген мисалы үчүн сервистерди биздин 100 миңдеген жарандарыбыз ушул быйыл 2019 жылы колдонуп алышкан болчу. Эскерте кетсек, 2019 жылды президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялаган. Ага ылайык Жалал Абад шаарында бир топ иштер аткарылды. Алсак шаардагы бала бакчаларга видео байкоштор орнотулуп,
Мектептерге кабыл алуу электрондук кезек системасына өттү. Бизге алып келген ушундай система бүгүн өтө маанилүү. Элиза Жолтоева, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад шаары. Бүгүн биз ушул